Анан коммерция жолго түшүп алганы биздин балет жагынан туура эмес болду. Анан бир кезде ушундай коркутуу болуп, мага акырын айта баштады. Акырын ОПГ, мен чекистмин деп ошентип атпайбы. Мен Маданият министрлигине кайрылдым. Январдын аягында кайрылдым. Алтынбек Аскарович, моундай нерселер болуп атат. Сиз эмне дейсиз? Десем, ой, мен андай нерсени түшүнбөйм, билбейм. Айзада эми өзүңөр чечишип алгыла дейт. Маданият министрликке такыр келбегиле, өзүңөр жактан чечишип иштеп алгыла дейт. Мына кече күнү мага келди. Андан башка заслуженный артисттер келип атат. Опера балет театрын карагыла. Ал жерде каралар дүйнөсү менен коркутуп аткан жагдайлар болуп атат. Мындан туура 5 күн мурун Борбор телеканалга опера жана балет театрынын мурунку кызматкери Айзада Тумакова айым кайрылып, ал ушул театрдын директору Алмаз Истамбаев тарабынан куугунтукталып жатканын айтып, анын айынан жумуштан кеткенин бизге түшүндүрүп берген. Азыркы тапта биз Алмаз Истамбаевтан ошол окуя боюнча түшүндүрмө алганы келдик. Бул жерде эч кандай каралар, кадрларды чечпейт. Менин жыйынтыгы бул ушу өзүнүн эле коллектив өзүнө каршы чыгып атат. Хотя балеттегилер башында эле айткан, ни в коем случае буну башкы балет эмес кылып койбогула деп. Башына ким биринчи сүйлөсө эле ушу чындык ошондук болот экен да. Мен Камила Абдразакованы аябай сыйлайбыз. Бул действительно патриот депутаттарынан бири. Өзү да Маданият министри болуп жүргөндө да ошол кездерде мен бул жерде солист болуп иштечүмүн опера балет театрда. Камила Абдразаковнаны мындайча айтканда ошо кайрылган адам орусча айтканда ввел в заблуждение. Бул жерде эч кандай каралар, кадрларды чечпейт. Биз Кудайга шүгүр эң башкы опера балет театрда иштеп атабыз. Бул жерде андай көрүнүш деле жок. Анан биз коллектив атынан ушу Камила Абдразаковнага жогорку кеңештеги комитет барго, по социальной политике. Ошонун атына коллектив кат жазып, ушу кайрылуу жөнөтүштү. Ал жерде эң башкысы 20 чактуу именно балериналар жазган, кол коюптур. Камила Абдразаковна айтты, ал жерде ушу куугунтуп атат, аны муну деп. Ошол катта эң биринчи болуп ошо 20 балет артисттер кол койгон. Ал жерде бул менин жыйынтыгы бул ушу өзүнүн эле коллектив өзүнө каршы чыгып атат. Мисалы. Бул жерде баягы сиз тараптан эле угунтук болуп атат. Жок, эми утурсаңыз ошо мен тараптан деп. Мен тараптан деп куугунтук деп эле баардык жерде жамандап жүрөт да. Мисалы, сот болуп атат. Алар ушу Свердловский районунун сотун утуп алды. Биз апелляция бердик, азыр городской эттик. Если ушундай спорный вопростор болсо, ошо сот аркылуу чечиш керек дейчүмбү? Мен аны куугунтуп аттым. Мен кантип куугунтуп аттым? Именно мен анга ушундай чоң жумуш сунуштагам. Бир да опера балет театрынын директорлору мындай сунуш берген эмес. Башкы балет мастер болуп. Мен дайындагам да. Ишенип, эл артисти балетти тарбиялайт. Хотя балеттегилер башында эле айткан, ни в коем случае буну башкы балет мастер кылып койбогула деп. Эми жолдошу дагы билишибизче жолдош да бул кызматта иштейт экен ошо. Жолдошу жөнүндө. Жолдошун балеттеги ошол эле артисттер макул буну алдыңыз, жолдошун сөзсүз жумушка албаш керек деген да.
Неге дегенде бул жерде бир Саади деген жигит иштеп жүргөн экен. Ошону тиги Бишеналиева университетинде бычак менен кууп жүргөн экен. Азыр бул жерде мен ал историяны точно билбейм, жерде Айдай деген кыз бар, ошол свидетель да ошол жөнүндө. Айзада Тумакованын жолдошу ошо кызматкерлери бычак менен угчу. Мага чейин мурунку окуялардан. Анан бир ай өтпөй эле тиги Айзада келип туруп балдар менен тилим албай атат. Эркек педагог сөзсүз керек. Эркек педагогдор келбей коюшту. Анан күйөөсүн алып келип, ушуну жумушка алыңыз. Тиги мен жардамчым да айтчы, ни в коем случае албаңыз. Жок, бул жерде ошо отуруп алып, көзүнөн жаш агып, макул Айзада Мусаевна, сизге жардам бере турган болсо, жумушка алайлы деп жумушка алдык. Бир айдан кийин, бир ай өткөндөн кийин эле башташты да өзүнүн оюндарын. Тиги күйөөсү биздин артисттерди коркутуп, директорго болуп кире бербегиле. Жакында биздин заман келет. Ошону да ойлоп койгула деп да. Ошонто үркүтүп, коркутуп, анан балет труппасы Астанага гастрол кетет. Ошо кеткен күндөн баштап күйөөсү жумушка чыкпайт экен. 4-5 күн жүргөн экен. Инспектор сураса, больничныйда болдум дейт экен. Анан Айзада Маматжановна балет менен гастролдон келет. Уже табелдер жабыш керек. Инспектор айтат экен, жаап сал дейт экен. Больничный жок. Бул жаап салат экен. Бир ошо Айдай деген кыз эгиз төрөгөн. Күйөөсү үйүндө отурат экен, бул өзү бул жакта иштейт. Бет малдарда тиги эки бөөгүн алып келет экен дагы, бул эшикке чыгып туруп балдарын эмгизип, кайра кирип кетет. 3 минутка кеч калыптыр. 3 минутка кеч калган үчүн үстүнөн рапорт жазып салды. Бул эки жагын караш керексиңер да. Эми башына ким биринчи сүйлөсө эле чындык ошондуку болот экен да. Мен жумушта ушу директор болуп 1,5 жыл эле болду. Мен ушундай нерселерге таң калып атам. Жакында эле эме интернетте бир сүрөт чыгарып салбаш. Роялда невеста жатат. Жигити роялда ойноп атат. Көрдүңөрбү беле? Вот. Каккан где-то 1 жыл, 2 жыл уақыт өтүп кеткен сүрөттү азыр чыгарып алып, как будто бул кече болгондой болуп ушуну чыгарып атат да. Ушундай адамдарга кантип ишенесиңер? Эми боюнча айтсаңыз, негизи опера жана балет театрына мамлекет тарабынан көп эле акчалар келип турат да бюджеттенчи. Сөз. Анан сыр болбосо көрчүлүк айтпайсызбы, негизи бир жылда канча каражат менен каржыланып турасыздар? Мисалы быйыл президентибиз жарлыкка кол койду го, 700 миллион сомдо маданият менен спортко. Ошол жарыга кол койгондон кийин эле маданият министри бизге 16 миллион сом бөлүп берди. 3 та спектакль азыр коюлуп атат. Мына 28-29 тарыхта биринчи жолу мюзикл болот, загадка тууралуу атат. Карла Готсон сюжетине ылайык. Россиядан 4 ырчылар келди. 3 драматический актер, бир оперный ырчы. Анан тарыхта биринчи жолу Алымбек жана Курманжан аттуу опера. Биз быйыл мобильный версияны Ошко барып келдик. 14 декабрь азыр полноценный спектакль коюлат. Оштогу тургундар, көрөрмандар аябай жакшы кабыл алышты. Анан Ромео и Джульетта аттуу балет коюлат. Бүт ошол сумманын ичинде да. Анан Ошко гастролго акча бөлүнүп атат мамлекеттен. Биз азыр мындай айтканда эми маданият эми көтөрүлүп атат.
маданиятка кем көңүл бурулуп атат да. Эми коммерческий боюнча айтсаңыз, негизи бул Айзат Тумакова айым бизге айтты, ошо сизге коммерциялык жанагындай спектакльдерди койбоо үчүн мен сунуш киргизген депчи, буга чейин айтып чыккам, анан ошо коммерциялык жактан ошо сол чөндөктөргө акчалар кетип атат деп да бизге айтты. Негизи эле бул балет театрына коммерциялык жактан кандай сунуштар келет? Ал сунуш келген ошо акчалар кайка төлөнөт? Чебиз бухгалтериябы же кандай болуп турат? Сөзсүз чиз бухгалтерия. Бул жерде деле ошо жөн эле жалган сүйлөп атат. Ал сөздөрдү айтып, ошо коммерческий проекттер бизге сөзсүз керек. Коммерческий проекттер аркылуу биздин спец счеттор эме толукталат. Аренданы азыр көтөрүп салдык. Мурун арендасы саатына 20 000 болсо, биз азыр 100 000 деп атабыз. 100 000 ким төлөй алса, ошо келип төлөп атат. Төлөй албагандар төлөй албай жүрүшөт. Билеттин бааларын көтөрүп салдык. Ошонун баарын айтпай, бул айтып атат, мен ошо коммерческий спектакльге каршымын деп. Коммерческий спектакльдерди биз келгенден бери, биздин команда келгенден бери. Мурун кандай болчу? Мурун спектакль өтө берет. Тиги келген коноктор бийлеп чыгышат. Кассаны частный компаниялар чөнтөккө урушат. Ошондо уруп жүрүшкөн. Балетке 1 тиын төлөбөйт. Оркестр, персоналга 1 тиын төлөшпөйт. Бирок ошо ишти бүтүрүп туруп, акчаны жыйнап туруп, чегин кетип калышат. Биздин команда келип, эме билесиңерби, Лебединое озеро балет менен бир чыр болду эле. Вот ушунун айынан да биз ошол эле арендаторлорго айттык. Эми силер балетке да төлөйсүңөр, оркестрге да төлөйсүңөр, обслуживать персоналга да төлөйсүңөр. Ушул биздин койгон талаптарга силер макул болсоңуздар, анда иштегиле. Ушул коммерческий проекттер. Жалпысынан бул театрда канча сотрудник бар? Кызматкерлер? Ну, бизде численность 505 адам. 505 адам ушул театрда. Штатта ооба. Штаттан тышкары дагы кызматкерлер бар? Жок, штаттан тышкары кызматкер жок. Менин бир жардамчым бар, ал тиги визалар менен жардам берет. Биз азыр эме Япониядан 2 бичи келди. Азыр ушундай бичилерди алып атабыз. Ага чейин Япониядан бирөө келген бир кызыбыз японка. Анан тиги Южный Кореядан эме дирижерлор келиш керек эле. Ошого жардам берет. Ошол ал эч кандай тыйын албайт театрда. Эме боюнча айтып кетсеңиз, буга чейин сотко берип азыркы учурда ишиңиздерди ошо соттор карап атат да. Ооба. Негизи ошол чыр боюнча анан биринчи соттон Айзат Тумакова утуп алыптыр, э? Ооба. Анан сиздер кая апелляцияга Ооба. жөнөдүңүз. Экинчи соттон дагы балким ал Айзат Тумакова утуп кетсе, андан кийинки сиздердин жагдайыңыз кандай болот? Эми соттун чечимин аткарыш керек. Демек сиз ошол мойнуңузга аласызбы деген да, ошол ишти кылганыңыз, эле мыйзамсыз ишти да кылганыңыз. Жок, менби? Мен мыйзамсыз болгон эмес да. Бул биринчи сотту мисалы биздин юристтер эле ачык эле айтыш керек. Юристтер аябай эмес, жөн эле иштебей коюшту да. Ошонун айынан. Только ошонун айынан. Биз 100% аерде учуш керекбиз эле. Бул куугунтуктап атат дегенин ошентип айтпаш үчүн мен биринчи коллективде тиги профсоюздун комитетинин собраниясы өттү. Ошол жерде коллектив баарды нааразы болуп, анан тиги председатель комитета профсоюза суроо бериптир балетке. Хотя бы бирөөңөр, хорошо, жаман экен, хотя бы бирөөңөр бир жакшы сөз айта аласыңарбы? Ушу Айзада жөнүндө. Бирөөсү да кол көтөргөн жок. Ошол бүт протоколуна барды. Анан мага председатель сунуштама берип атат, буну анан күйөөсүн жумуштан бошотуш керек. Коллективди полный разлад. Коллектив менен иштеше албай атат. Анан тиги кылыктарын мен просто аларды билген эмесмин, ал кылыктарды. Тиги мен чачым мына жерде
не деп коет кыздар, чогулуп турса, значит менин настроением жок. Инспектор айтат экен да, деги балеттин труппага ошондой айтып кой. Чачым жайылып кирсем, анда маанайым жакшы деп ошондой айтат экен да. Азан кыздардын өзүңөрдүн угасыңар. Эми маданият министри бул иш боюнча өзү кандай баа берди негизи эле? Министр да сиз ошол окуя болуп кеткенден кийин өзүнө чакырып кеңештиби? Бул азыр эме заявленияларын толтуруп жазып сагын. Заявленияларды жазып атат. Тиги биринчи Свердловский прокуратурага жазган. Свердловский прокуратура келип текшерип, эч нерсе таба албагандан бул ошо Свердловский прокуратуранын үстүнөн заявление жазып саган. Ага чейин тиги маданият министрине комиссия түзгүлө деп комиссия келет, комиссия эсине таба албайт, ал комиссиянын үстүнөн арыз жазып салат да, ушундай киши экен да. Андан тиги городской прокуратурага кетип, городской прокуратуранын бир тергөөчүсү келип, дагы бир чечим чыгарып, биз тарап чыгарса анын үстүнөн арыз жазып салган да, ушундай да. Тиги департамент по защите труда бир специалист дагы биз тарап ошо чечим чыгарып салган экен, анын үстүнөн арыз жазып салган да, ушундай киши да. Азыр менин үстүмөн арыздарды жазып атат. Жазып атат, күнүнө проверка, уже 13-чү проверка. Ошондуктан тиги биздин коллектив ошентип кайрылды. Азыр биздин башкы прокурорубузга да кайрылды. Бунун башка жагын көрсөтүштү да. И то буну афишировать этпей, тиги Айзада окшоп ар жерде тиги директор жаман, бул жаман деп. Биз афишировать этпей, маданияттуу жол менен ошо каттарды жөнөттүк. Комитетке да жөнөттүк, жогорку кеңешке, тиги Камила Абдазаковага да жөнөттүк. Ген прокурорго да жөнөттүк. Камиланын айын кандай сиздерге кандай жооп берди? Мен ошо Камила Абдазаковна интервью бергенден кийин эле мен жардамчысы менен сүйлөшүп, мен кабыл алыңыз дегем. Анан макул деп туруп, анан бир тиги өкмөттө срочно жыйын болуп кетип, анан ошоко кетип калып, ошомойдон биз жолуга албадык. А так ошо жолуга албагандын себебинен биз ошо тиги коллектив обращение жөнөттү. Ал жерде ошо Камила эжеге да арнап койдук. Ошо эми башка жагын да көрсүн ушул кишинин. Эми актык суроо болсун, негизи эле Айзада Тумакованы сиз ошо каралар менен коркутуп, деги эле мындайча башка тил менен айтканда чекисмин деп, менде тааныштарым бар, ГКМда, УКМКда тааныштарым бар. Эгерде мага баш ийип берсең, анда сен менен башкача тилде сүйлөшөбүз деп да коркутупсуз да. Анан ушул боюнча Мен чекисмин деппинби? Эми тааныштарым бар деп айтыптырсыз. Бирок сиз да айтканыңыз бар, чекисмин деп айткан сөзү бар депчи. Жок, мен өзүм тиги Союз убагында служба кылгам. Пограничные войска КГБ СССР. Анын баардыгы эле билет, мен ошол жерде служба кылганымды. Анан тиги башкача сүйлөшөбүз деп, эми аял киши аны кантип коркутасың? Мен түшүнбөйм, мен аны чорнолор менен коркутуп, мен андай связьдар каякта менде? Өз татынакай аял болсо, аны кантип коркута аласың? Сыймам эле мен. Биз анан байкап калдык, ал постоянно любой эме кирип алып бир нерсе деп коюп эле, анан жаздыра берет экен. Тиги прокурорскийлер да жаздырып салыптыр. Анан тиги ошо правкомдун совещаниясынан кийин худсовет аркылуу дагы эле айтып атабыз, Айзада Момчусайна, жумуштан өз арыз жазып кетип калыңыз, должности просто эле бериңиз, а так артист болуп иштей бериңиз. Жок, ал жерде туруп алып сиз кетесиз, мен бул жерден эч жака кетпейм деп. Анан ошол жерде мен көркү кеңештин мүчөлөрүнө айттым, урматтуу худсоветтин мүчөлөрү, мындай обстановкада иштеш невозможно. Балетти көрүп атасыңар кандай.
акыркы балет Баядерка балет болчу. Эптеп септеп коюп туруп эле сахнага чыгарып салган да. А биз аны, естественно, биз азыр операторлор бар, анын баарына видеого тартып, документально. Потому что бир нерсе десең мойнуна албайт. А мына видео документально. Анын мойнуна албайт. Анан мен тиги Санкт-Петербургка Ваганова хореографиялык училищеге бир профессор жөнөттүм. Сиз ушуна оценка бериңизчи деп. Оценкасы полностью неудовлетворительный да. Башкы балет мастери мындай балетти кантип чыгарды деп. До этого тиги күйөөсү жөнүндө дагы бир жолу прогул жасайт. Больничный алып келем деп алып келбейт. Жарым айдан кийин бир мындай справка алып келди. Справкага биз сөзсүз тиги спецполиклиника запрос кылсак, этот документ не освобождает от работы деп. За прогул мы его увольняем. Бул билип туруп, что он уволен. Эртең менен 8 спецполиклиникага барып, ошол жерде врачтарды да заблуждение киргизип, больничный ачтырып алып, анан келип атат да жумушка. Ушундай үй бүлөккө мен просто таң калам. Кайсы жерде болсо биз жаманбыз. Анан ошо худсовет менен чечип туруп, худсовет 100% бардыгы против чыкты Айзадага. Бизде полный документальный протокольный бардыгы бар да. Бул просто мага өчөшүп алып эле, билбейм, булардын максаты может вообще башка.